Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ellezine izâ asâbethum musîbe qâlû inna lillahi ve inna ileyhi râciûn. Mına jogorku ayatda Allah aytты. Ey Muhammed aleyhisselam, sabırdılar sүйүнчүлөгүн. Ошондой кыйынчылык учурда малынан ажырап атат, жандарынан, жакын туугандарынан, ата-энесинен, башкалардан ажырап атат. Ошондой болсо дагы, бирок сабыр кылгандарды, ey Muhammed aleyhisselam, сүйүнчүлөгүн дейт бул аятта. Пайгамбарга түшүргөн аят, Кур'ан аяты. Эми ошо сабырдылар кандай дагы бир сыфат алардын? Аларга кыйынчылык жеткенде алар айтышат, чындыгында биз Аллага таандыкпыз, жана Аллага гана кайтабыз дейт. Караңыздарчы, урматтуу туугандар. Алла Таала бизди эмнеге чакырып атат? Ошондой кыйынчылык, машакат башка келген учурда, түйшүк келген учурда сабырдуулук менен бул сыноонун өтүү, жана ошол учурда ушул сөздү айтуу, биз Аллага таандыкпыз, Аллага гана айтабыз. Жан жактан болобу, ар бир жан биз Аллага гана таандыкпыз. Биздин жандарыбыз өзүдүк эмес, баардыгы Аллага таандык. Мен деп меники дейбиз го? Жок. Мал дагы, айланабызда баардык курчап турган нерсебиз, баардык жакшылыгын баары Алла тараптан келген жакшылык. Муну баары тең Алла тарап, Алланыкы. Жандар дагы Алла каалаган учурда өз пендесин каалаган учурда алып кетет. Убакыты келдиби? Демек аны алып кетет, урматтуу туугандар. Ал кечикпейт дагы, өлүм деген ушундай нерсе. Алла Таала Кур'анда айтат: "Ликулли кавмин ажал, фа иза жаа ажалухум фала ястахирuna са'атан ва ла ястақдимун." Ар бир коом үчүн белгиленген мөөнөт бар. Ошол мөөнөт келген учурда ал бир аз убакыттагы эрте келбейт, бир аз убакыттагы кеч келбейт. Өз убагында келет, урматтуу туугандар. Демек кимге өлүм жазылган болсо, ал ооруйбу, ал коронавирус болуп оорубу, каза болобу, пневмония болобу, башка кырсык мененби, башка оору мененби, өз өлүм менен келеби? Бирок өлүм келген учурда ал эч качан кечикпейт, урматтуу туугандар. Биз ойлойлу, дарыгерлер жакшы карабай койду, өкмөттөгүлөр жакшы иштебей койду, жана башка деп аларды шылтоолоп, жок, урматтуу туугандар. Алар болгон себеп. Бирок негизги өкүм Алла Таала кааласа, ар бир адамга өзүнө өлүм келет. Ал демек кечикпейт, ал өлүм. Эч качан кечикпейт, эч качан эрте келбейт. Мындай болгондо тигинде болмок, мындай болгондо айыгып кетмек экен, жакшы карап турубуз, дарыгерлер койко болбой калды, больница жаткырбай калды деген сөздөр, бул нерсе лаула деген хадис айтылат. Эгерде ушундай болбогондо мындай кылмакмын деген сөз, бул шайтандын сөзү, урматтуу туугандар. Ошого биз ачуу калтырып, кайгыга алдырып, ушундай нерсеге алдырбастан, биз сабыр менен, сабырдуулук менен Алла Таалага айткан бул аятта өкүмгө баш ийип биз сабырлуулардан бололу. Алла Таала каалаган учурда өз пендесин өзүнө алып келет. Каалаган учурда берген бизге байлык, мүлктү Алла Таала алып коет бир замат. Кулиллахумма маликал мулк. Айткын Алла Таала, ey Алла, маликал мулк, падышалардын падышасы. Тутил мулка ман таша. Сен кимге кааласаң бийликти бересиң дейт, падышачылыкты. Ва танзи'ул мулка мимман таша. Кимден кааласаң алып коесуң дейт. Ошондой бул аят айткандай, мал, жандарды, мөмө-жемиштерди алып коюу, азаюусу, бул Алла тараптан бул нерсе. Алла падыша каалаган учурда алып коет ал нерсени. Бирок бул баары тең улуу сыноо, урматтуу туугандар. Сыноо. Демек ошо сыноодон өтүш керек. Биз жакшы өтүшүбүз керек, урматтуу туугандар.